Саламатсызбы агай? Алгач өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Рахмат, саламатчылык. Мен Макеев Шаршенко, ошо Ысык Ата районуна караштуу Жапаркул Албаев атындагы орто мектептин жетекчиси болом. 4 жылдан бeri ошо жерде өспүрүмдөрдү, кыздар балдарды тарбиялап өстүрүп келатабыз. Андан тышкары ошо аталар кыздарды колдойт уюмунун мүчөсүмүн. Агай, биз сизди аталар кыздарды колдойт уюмунун мүчөсү катары тааныйбыз жана ушул уюмдун мындай келечегин кандай көрөсүз азыркы учурда? Рахмат. Биринчиден мына бүгүнкү күндү айткым келип атат. Себеби дегенде аталар кыздарды колдойт уюму күндөн күнгө көбөйүп келатат. Себеби дегенде бүгүн ошо өзүбүздүн мектепте сыныпташ айыл өкмөтүнүн 8 айылдын спортсмендеринен волейбол боюнча турнири өтүп атат. Мына ошол жерде дээрлик көпчүлүгү аталар. Мына ошо аталар да катары, спортсмендер катары ушу кыздарды колдойбуз деген уран менен чыгып атышат. Бул эле эмес, бизде ушу февраль айында дагы дзюдо күрөш боюнча тоже аябай чоң спонсорлордун катышуусунда иш-чара өткөн. Анда дагы ошо биздин спонсорлор дагы демөөрчүлөр дагы ошо кыздарыбызды колдоп келатат. Бул келечеги кең деп ойлойм. Себеби дегенде жалаң эле биз эмес, бул республика боюнча баардык аймактарда өнүгүп атат. Биз азыр интернеттен да көрүп атабыз, айрым кесиптештерибиз менен дагы кабарлашып атабыз. Бул республикабыздын 7 тубанында аталар ошо кыздарды колдойт деген чоң ишеничтемин. Агай, сизге интервью бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ийгилик каалайм, ишиңер ийгиликтүү болсун.